Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен Ысык Көл областынын аймагында бүгүнкү коронавирустук инфекцияга байланышкан кырдаал туруктуу десек болот. Бүгүнкү күндө бул инфекцияны жайылышына бөгөт коюу маселеси республикалык штабтын жетекчилиги астында биз жетишерлик деңгээлде жумушту алып барып атабыз. Мына областыбыздын аймагыбызда болгону 13 адам инфекцияга жуктуруп алып, бүгүнкү күндө алардын 10 адам жараныбыз толук айыгып үйлөрүнө чыгарылган. Биздин Каракол шаарындагы областтык ооруканабызда бүгүнкү күндө 3 адамыбыз өзүнүн дарылануусун улантууда. Алар чет мамлекеттен келген, Россиядын Екатеринбург шаарынан келген өзүбүздүн бир жараныбыз, Нарын областынан келген курулушчу дагы бир жараныбыз ушундай ооруга кабылган. Үчүнчүсү бул Бишкек шаарынын тургуну, Германиядан картошка жүктөп келип, бүгүнкү күндө Каракол шаарында дарылануусун улантууда. Эми бул жерде айта турган урматтуу телекөрүүчүлөр, маселе негизинен биздеги 13 ооруга кабылган жарандын 8-и бул завозной, же болбосо сырттан келген жугузуп алгандар деп айтсак болот. Ал эми 5-өө бир ушулардын ичиндеги үй бүлөнүн мүчөлөрү болуп саналат. Негизинен урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биз айтат эле, мына биздин областтын аймагында биздин врачтарыбыз абдан өзүнүн билимдүүлүгүн, тажрыйбасын, кылдат мамилесин көрсөтүү менен бир дагы медицина кызматкери же милиция кызматкери бул өзүнө жуктуруп алган эмес. Ошондуктан мен ушул жагдайдан, ушул мезгилден пайдаланып, биздин өзүбүздүн областыбыздагы ушул оору менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлеринин бардыгын, милиция кызматкерлеринин бардыгына мен өзүмдүн областтын жетекчилигинин атынан ыраазычылыгымды билдирет элем. Ал эми корголуучу кийимдер бүгүнкү күндө жетишерлик санда бар. Биз биринчи бул башталган мезгилден баштап эле биз биринчи ушул маселеге орун биринчи койгонбуз маселеничи. Ага сыяктуу биз 13 миллион сомдук акча каражатын жумшап, 13 миллион сом акча каражатын жумшап, бардык корголуучу буюм каражаттарын сатып алганбыз. Эми урматтуу, мына өзгөчө өлкөбүздүн аймагыбызда өзгөчө кырдаал киргизилген 22 марттан баштап элибиз медиктердин, адистердин, өкмөттүн айткан сунуштарын туура көрүп, үйлөрүндө баягы обочолонуп отуруп бергендиги, бүт эрежелерди сактагандыгы менимче бүгүн жакшы бир ийгиликтердин үстүндө бул оору менен күрөшүүдө келгендигибизди мен айтат элем. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул ошол баягы кырдаал мезгилинде өзүнүн баягы кыйынчылыкка кабылып калган, жардамга муктаж адамдарыбыз дагы болуп атты. Эгерде бүгүнкү күндө андай адамдардын тизмесин биз аныктаганбыз. Область боюнча 59.969 үй бүлө ушундай жардамга муктаж боло турган болсо, анын 23 миңден ашыгырагы шаарлардын, райондордун социалдык өнүктүрүү башкармалыктарынын каттоосунда болгон үй бүлөлөр болсо, калган 33 миңден ашык үй бүлө бул күнүмдүк тамагын таап, бүгүнкү күндө ушундай бир кырдаалга, жардамга муктаж болуп калган үй бүлөлөр болуп саналат. Аларга мамлекет тарабынан мындай колдоолор көрсөтүлүп келди. Айтсак, материалдык резервтер фондусунан облусубузга 267 тонна будай, 267 тонна биринчи сорттогу ун бөлүнүп берилип, бул муктаж болгон 5352 үй бүлөгө биз бир мешоктон унду бергендигибизди айтсак болот. Андан сырткары Каракол жана Балыкчы шаарларындагы 15 миңге жакын үй бүлө жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө ар бирине 800 сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүнүп, аларга азык-түлүк продуктлары барына жеткирилди. Ал эми жергиликтүү бюджеттердин эсебинен дагы жардамдар көрсөтүлүп жатты.
бул жерде белгилей турган нерсе, биздин өзүбүздүн ишкерлерибиз, жаш активисттерибиз, кайдыгер карабаган, ушундай маселеге өзүнүн жардамын, колун сунган адамдар абдан көп болду. Алардын жардамы менен бүгүнкү күндө 20 миңден ашык облусубуздагы жардамга муктаж адамдар жардамдарын алышты. Жалпысынан облус боюнча жардамга, значит, мамлекет 708 тонна un, 104 тонна макарон, 40 тоннадан ашыгыраак кум шекер жана кант, 89 миң литрден ашык өсүмдүк майы, ошондой эле 1710 килограммдай эт, миллион сомдой акча каражаты, 14 миң килограммдан ашык картошка ушул жардамга муктаж болгон биздин жарандарыбызга таркатылгандыгын мен айтат элем дагы. Ушундан пайдаланып, бизге ушул кайдыгер карабаган, ушундай мезгилде колун сунган биздин ар бир жардам берген биздин өзүбүздүн тургундарыбызга мен рахматымды, ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Эми республикалык штабтын чечимине ылайык мына этап менен 1-майдан баштап өзүнүн ишиттерин токтотуп койгон чарбалык субъектлер 1-майдан баштап ишин башташты. Биринчи этабы 1-май, экинчи этабы 11-майдан көбүрөөк адамдарга уруксат берилди. Ал биздин облусубуздун аймагында жалпысынан 10.224 жаран өзүнүн ишин жандандырып, ишин баштагандыгын биз айтсак болот. Эң негизгиси бул бүгүнкү күндө ушул дагы деле болсо бул оорунун коркунучу, кооптуулугу биздин аймагыбызда болуп атканына байланыштуу бул негизинен санитардык, эпидемиологиялык талаптарды баарыбыз аткарууга тийишпиз. Ал жөнүндө өкмөттүн токтомуна ылайык убактылуу дагы атайын токтом мындай жоба бекитилген. Ар бир ушул талаптарды аткаруу биздин милдетибиз болуп салынат. Жана бүгүнкү күндө санитардык, эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун шаардык, райондук кызматкерлери тарабынан бизге түшүндүрүү иштери, жергиликтүү бийлик тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, 1084 бүгүнкү күнгө чейин текшерүүлөр жүргүзүлдү. Анан 985 көрсөтмөлөр берилип, бардыгына эскертүүлөр, 2 жолу, 3 жолу эскертүүнү мындай кенебестен мамиле кылган ишкерлерибизге мындай айып пулдар дагы салынып жатат. Мен ойлойм, бул маселе биринчи кезекте биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын ден соолугу, элибиздин саламаттык сактыгы биринчи кезекте болуш керек. Жана биз адистердин, медицина кызматкерлеринин сөзсүз түрдө бизге берген сунуштарын биз аткарышыбыз керек. Кийинки этаптардан дагы Кудай буйруса биз күтүп турабыз. Башка бир тармактарга, келечекте башка тармактарга уруксат берилет. Ал эми бүгүнкү күндө дезинфекция иштери 2400 облустун аймагындагы объектиге дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Жалпысынан 708 миң метр квадрат жер дезинфекцияланды. Бул дезинфекция иши күнүнө улантылып жатат. Бизде обласыбызда өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан жана жергиликтүү өзүбүздүн бюджеттен каралган жана облустук фонд тарабынан каралган жетишерлик санда бүгүнкү күндө дезинфекциялык каражаттарыбыз бар экендигибизди айтсак болот. Эми ушул мезгилге жазгы талаа жумуштары мына кырдаалга мындай параллельно келип калды. Бул жазгы талаа жумуштары бизде бул эч качан бизде бир дагы бөгөт болгон жок. Тескерисинче быйылкы жылы жаз эрте келип, элдин бардыгы биздин элибиз эл чарба жумуштарын жылдагыга салыштырганда 15, кээ бир жерлерде 20 күн эрте биз жазгы талаа жумуштарын аткарып алдык десек болот. Бүгүнкү күндө картошканын мындай тигилгени былтыркы жылдын деңгээлинде, ал эми кылкандуу дан эгиндерин, анын ичинде буудайдын эгилиши былтыркы жылга салыштырганда көбүрөөк дагы эгилгендигин биз баса белгилүү айтып кетсек болот. Анан күйүүчү, майлоочу майлардын дагы быйылкы жылда бир жагымдуу шарт түзүлдү. Жылдайга караганда арзан болуп, жетиштүү санда эч мындай бул маселеде көйгөй болгон жоктугун айта алабыз. Пенсия пособияларынын берилиши өзгөчөлөнүп, мына апрель айын жана май айларынын пенсияларын толугу менен берип бүттүк. Элди бир жерге топтобостон, же болбосо Каракол шаарына же райондун борборлоруна топтолбостон биз күн мурунтан пенсияны берилерден 10 күн мурун кезеги менен графиктерге коюп, пенсия пособияларды бардыгын өзүнүн бир планы менен мындай берип алдык.
Бұл айта тұрған болсақ, банктар арқылы бізде пенсияның 62,5% беріледі екен. Ал эми қалғаны пошта арқылы беріле тұрған болса, біз көбінше банктар мен поштаның ортасында сөйлесулерді жүргізіп, үйіне жеткіргенге көбірек бір басым жасадық. Анымен мен ойымша бұл мәселеде раттуу иш жүргізгендіктен бүт санитардық, эпидемиологиялық, гигиеналық ережелерді так сактоо менен толугу берилди деп айтсак болот. Мына эми билим берүү тармагында дагы мына заманбап бүгүнкү ошол карантинди биринчи күндөн баштап эле бул дистанттык окуулар жүрө баштады. Дистанттык окууларды биздин мугалимдерибиз жетишкен деңгээлде өздөштүрүп, биринчи жумасында biz anıkladık kança adamdın bugün günde smartphone telefonu var, anı tuğanların ata-enesinde je özünde joktorun anıktağanımızda 3400 okuçuda jok bolup çıktı. Bugün günde alardı janagı joyup, bugün günde anday masele jok. Al эми үйүндө телевизору жок 502 үй бүлөнү biz anıkladık dagı. Мектептерибиздеги жана телевизорлордун жана мындай кайдыгер карабаган биздин өзүбүздүн ишкерлерибиз дагы телевизорлор менен камсыз кылып бүгүн үйүндө телевизору жок, ошол баягы дистанттык окууну мындай благоприятный өткөрүүгө бардык шарттар түзүлгөндүгүн айтсак болот да. Мында дагы бир эле өздөштүрбөстөн биздин мугалимдерибиз, окуучуларыбыз республикалык деңгээлде, областтын деңгээлинде өткөрүлүп аткан видео сабактар боюнча мелдештерге катышып, өзүнүн керек болсо бир жакшы алдыңкы мелдеште мындайгы сынактарда орундалган биздин мугалимдерибизди сыймыктануу менен, окуучуларыбызды сыймыктануу менен айтсак болот. Эми эң негизгиси бул жерде туризм тармагына бир аз токтолуп кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө чындыгында туризм тармагы дүйнө жүзүндө бир аз зыянын быйыл тартпай койбойт. Бирок биздин бул ушул мезгилге чейин биз мына апрель айынын аягында жана май айынын баштарында туризмди мындай даңазалаган ысык көлгө жайкы туризмди мындай жакшы ийгиликтүү өткөрүү максатында туризм департаментине бирдикте дайыма биз фестивалдарды өткөрүп турчу элек, аларды өткөрө албай калдык. Бирок биз мындай үмүтүбүз чоң. Биз мындай мониторинг кылып көрө турган болсок, былтыркы жылы жалпы келген ысык көл областын аймагына келген туристтердин 83% бул өзүбүздүн өлкө ичинен, биздин Кыргыз Республикасынын башка аймактарынан келген туристтер түзөт экен. Ал эми 14% бул СНГ мамлекеттеринен келген туристтер боло турган болсо, 2% Европа мамлекеттеринен келген, жана 1% башка мамлекеттерден келген туристтер түзүп аткан. Тыгын эске алсак, биз быйылкы жылы басымдын бардыгын Кудай буйруса ушул туризм ички туристтерге мындай ошо үмүттөнүп турабыз. Бүгүнкү күндө турист биздин бардык пансионаттарыбыз даярдыктарын көрүп атышат. Мына биринчи майдан баштап курулушчуларга уруксат бергенден бүгүнкү күндө башка областтардын, башка аймактарынан 289 курулушчу келип пансионаттарда жана биздин керектүү жерлерде өздөрүнүн иштерин баштап даярдыктарын көрүп атышат. Бирок мында дагы бир нерсени белгилей кетсек болот. Башка региондордон келген курулушчуларды биз абдан жакшылап текшерип киргизбесек, андай мындай биздин нарындан келген 16 курулушчубуздун бирөөсү коронавирус оорусуна чалдыгып калып, калгандардын баардыгын обсервацияга биз алганыбызды айткан, өзүбүздүн баягы көркүй опытты ала турган болсок, анда буларды жакшылап текшерип, мындай өзүнчө бир саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте мындай алгоритмин түзүп алганбыз. Баардыгын келген жумушчулардын баардыгын чыгарбастан 14 күндүк баягы элге кошпостон өзүнчө обошолонтуп иштетип атабыз. Рахмат, Акылбек Шарипович, социалдык тармактардан көбүнчө суроолорду берип атышат. Көбүнчөсү ушул суроого такалып атышат. Ысык көл облусуна кирип чыгуу тартиби азыр кандай шартта жүрүп жатат? Чыксак кайра кирбей калабызбы деген дагы мындай кооптонуулар бар экен. Кандай шартта киргизип атасыңар деген суроого токтолуп атышат көбүнчөсү. Биринчиден, мына баягы ишкердүүлүктү уруксат бергенден кийин
республикалық штаб тарабынан бізге бардығызға мындай сунуш берілген, регионға каттоо боюнча тыюу салыныш. Эгерде бир керектүү зарыл жумушуң болбосо, мындай баш тартып туруш маселесин айтылганда, ошого байланыштуу биз биринчиден чыгып аткан облусубуздун аймагында чыгып аткан бүгүнкү күндөгү адамдарга бардыгына эскертип айтып атабыз. Эгерде башка регионго жумушуң болбосо, үйүңүздө отуруп тур деп сунушубузду айтып атабыз. Дагы райондук мамлекеттик администрациялардын, акимдердин жана шаарларыбыздын мэрлеринин гана өткөрмө кагазынын негизинде биз өзүбүздүн облусубуздун аймагыбыздан чыгарып атабыз. Ал эми киргендерин кандай кылып атабыз? Киргендер да бүгүнкү күндө bizde санитардык карантиндик пост мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан белгиленип берилген. Бул балыкчы шаарыбыздагы Аккеме карантиндик посту жана Кызыломполдогу пост. Кызыломполдогу санитардык карантиндик посттон биз элди киргизгенибиз жок. Бүгүнкү күндө чыгарабыз, гана киргизбейбиз. Ошондо обласыбызга бир эле жерден кирип атат да. Ал жерде балыкчыга толугу менен паспорт менен киргизебиз, жана паспорт менен киргизебиз. Bizde мамлекет тарабынан берилген, Минздравтан берилген бүгүнкү күндө экспресс тесттерибиз бар. Областык больницадагы лабораторияны балыкчы постуна койгонбуз. Эгерде симптомдору, белгилери билген кирип келе жаткан жарандар болсо, алардын тестин да алып, керек болсо ал жердеги экспресс тестин да алып лабораторияга жөнөтөбүз. Текшерүү менен бүт бардык бүгүнкү күндө бизге берилген багыт Саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык биз киргизип атабыз. Рахмат. Андан кийинки суроо көбүнчө ушуга токтолуп тур. Кумтөрдөн түшкөн каражаттар боюнча түшүндүрмө берсеңиздер деп. Ал каражаттар кайсы тармактарга, кайсы багыттарга бөлүнгөн деп. Мына Кумтөрдөн бөлүнгөн каражаттар өзү жылдын башында эле биз бюджеттин бекитип, өкмөт аркылуу жана Кумтөрдүн макулдугу менен биз өзүбүздүн бюджетибизди январь айында эле бекитип алабыз. Ага ылайык биз бүгүнкү күнү баягы марттын орто ченинде башталбады болчу кырдаал. Өзүбүздүн бюджетибизге өзгөртүүлөрдү киргизип, биринчи мен мындай кылдык да, облусубуздагы саламаттык сактоо тармагындагы жетекчилердин баарын чогулттук. Эгерде коронавирус оорусу бизде болуп кала турган болсо, эмнелер керек? Алар бизге баарын аныктап беришти. Бул фонддун жетекчиси, биздеги Министерство здравоохранениянын координатору, тубдиспансер неменин жанагы противочумныйдын директору, СЭСтин жетекчиси Айтор СЭС жана областтык больницанын мына директорлору отургузуп, ошол ушулардын өзүнүн эгер болуп кала турган болсо, биринчи кезекте медицина кызматкерлерине кайсы эмнелер керек, милиция кызматкерлерине эмнелер керек, бардыгын өздөрү аныктап беришти. Ошондо бизге чыгарып бергенде биринчи марттын орто ченинде 5 миллион сомдун тегерегинде деп акча чыгарышкандан, биз 5 миллион сомду башка өзгөртүү, өзүбүздүн баягы бюджетибизге өзгөртүү киргизип, ушул жака багытта биз пайдаландык. Өздөрү сатып алышты. Трехсторонный договор болду, врачтар өздөрү сатып алышты да бүт барлык буюмдарды. Экинчиден биз карап кийин баягы күчөй баштаганда биз Кумтөргө дагы кошумча акча каражаты берүү боюнча сурандык. Алар бизге 8 миллион акча, башкача айтканда $100 000 акча беришти. Аны дагы биз толугу менен врачтардын жана милиция кызматкерлеринин, МЧС кызматкерлеринин кароосуна коюп, өздөрү эмне сатып алгандыгын өздөрү аныкташты да. Ошондуктан бир жагынан бүгүнкү күндөгү ушул 13 миллион сом акча биз биринчи кийинчерээк уже гум жардам же болбосо Минздравтан бүт баягы корголуучу кийимдерди ала баштадык, керектүү дары дармектерди ала баштадык. Биринчи баягы биздин кийимдерибиз, мен оюмча, биз өзүнүн абдан чоң натыйжасын берди деп айтат элем да. Ошондуктан мен айтат элем, бул бардыгы биздин өнүктүрүү областтык фонддун сайтында жайгашкан. Бүгүнкү күндө эгерде биздин областтык гезиттер иштей баштагандан күндөн баштап бул каяка кеткени, эмне сатып алгандыгы жана кайсы больницага же болбосо кайсы санэпидстанцияга же милиция кызматкерлерге берилгендиги ар бир тыйынына чейин сайтыбызда турат, жана гезиттерге биз жарыялайбыз. Рахмат. Кийинки суроо ушул тамак аш азыктары, дары дармек кымбаттады деп жатышат. Алардын баалары кайра ордуна келеби дегендей суроо салышыптыр көбүнчөсү. Эми башынан баштап эле мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтому чыккан, ага карата эң негизги азык түлүк
11 түрүнө болгон азык түлүк түрүнө болгон баалардын жөнгө салуу маселеси өкмөт өзүнө алган. Андыктан биз канчалык деңгээлде инфляциябыз биздин сомубуз болбосун, канчалык деңгээлде мындай оор кырдаал болбосун, мамлекет, өкмөт ар бир унга жана 11 азык түлүк продукциясына өзүнүн баасын коюп берип турду да. Эң максимум баасы мындай болот деп туруп. Эми бүгүнкү күндө ундун баасы 20 ошол баягы 28-чи, 22-чи, 1-чи башталган мартка салыштырганда бир 3 сом 50 тыйынга чейин көтөрүлгөндүгүн биз байкасак болот. Кум шекердин баасы ошол эле деңгээлде тургандыгын биз айта алабыз. Макарондун баасы дагы 5-6 сомго көбөйгөндүгү жана ушундай, бирок мунун баардыгы жөнгө салуу бүгүнкү күндө өкмөттүн өзүнүн колунда болуп атат. Эгерде ашыкча ушундан ашыкча мындай көтөрүлүп кете турган болсо, өкмөттүн токтомунда абдан сонун көрсөтүлгөн. Биздин экономикалык кылмыштуулукка каршы кызматыбыз ал дайыма текшерип турат. Ар бир магазинди, ар бир сатуучуну ошол эле значит дары-дармектердин баасын да көтөрбөгөнгө. Рахмат. Кийинки суроо базарлар боюнча берилген экен. Базардагы ижарачылар ошол иштебей калгандагы айдагы күндөгү ижарабызды баягы доолоп атышат деген суроолор берилген экен. Андан тышкары ошол жана мал базар боюнча ал качан иштеп баштайт? Биринчи ошол иштебеген күнгө мен мындай айтар элем биздин телекөрүүчүлөргө. Аренда платасын биринчиден, эгерде сиз иштебесеңиз аренда платасын албайт. Ал боюнча биз көзөмөлгө алабыз. Мэрия көзөмөл кылат жана биздин жергиликтүү бийлик органы баары көзөмөл кылат. Бирок башка маселе, эгерде биз азык түлүк базарын эч качан жапканыбыз жок. Мен билип калдым, мына Бугу базарындагы азык түлүк сатып аткан адамдар, бул эч качан биз аларга ишине бөгөт койгонубуз жок, алар жабылган жок. Ал маселе ошол өз жолу менен чечилиш керек, аренда платасы. Эгерде жок, иштеген жок, баягы иштебеген, тыюу салынган базарлардагы аренда платасын сураган, биз базаркомдор менен маселени коебуз, оң чечебиз. Экинчи маселе бул мал базарларынын иштөөсү. Бизге башынан эле мына биринчи этабында, 1-майдан баштап мындай багыт берилген. Эгерде бийик тоолуу жерлердеги мал базарлар болсо, аны иштеткенге уруксат берилген. Бирок биздин Ысык Көл областынын аймагында андай бийик тоолуу базарлары, мал базарларыбыз жок. Кийинки этаптарда мал базардын ачылышын бизге азыр адистердин сунушун эске алып туруп, республикалык штабтын чечими менен бул маселе чечилет. Кийинки акыркы суроо болсун. Мектеп окуучуларын ремонтко деген акча чогултуулар айтып жатышат деп атат да. Бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу деген суроолорду салышыптыр. Биринчиден, мыйзамсыз акча чогултууну тыюу салуу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын билим жана илим министринин тапшырмасы бар. Ал биздин бардык мектептерибизде бул иштеп жатат. Бирок ошол эле мезгилде ар бир мектепте ата-энелер комитеттери түзүлгөн. Ата-энелер комитеттери бул коомдук уюм болуп эсептелет. Алар чечим менен кайсы бир жака акча чогултабыз дей турган болсо, ошондо дагы мыйзамга туура келиш керек. Ошол мезгилде гана акча чогулушу мүмкүн. Бул эми коомдук уюм болгондуктан, мен оюмча буларды дагы бирок биздин жергиликтүү бийлик жеринде көзөмөлгө алып, мыйзамсыз маселе боло турган болсо, биз карайбыз бул маселени.